20 жаштагы балага пенсияга чыксаң, мынандай пенсия аласың, 60-ка, 65-ке чыгып мынандай пособие аласың, могу жерде оку, мынандай кыл деген нерселер болот да. Эми 60 жашта кийинки пенсияны ойлоп, бул жактагы жылдарда атайын 5 жыл, 10 жылдык пенсия үчүн кетирүү, бул менимче ойлойм, аз маз туура келбей калат. Ошондуктан азыр жаштарга коркутуп, ал жаштарды ойлотпостон, азыр туура багыт бергенди билишибиз керек да. Кээ бирөөлөр баягы отургузуп эле буруң кайсы, улутуң кайсы деп эле сурай берет. Жок, аксакал катары, аксакал olarak туура насаатты бергенди билиш керек. Ата-эне катары дагы туура багытты, пенсиясын ойлотпой, бул жерде иштерди кыл, бизнес кыл, азыр каны кайнап турган бардык нерсени ишти кыла турган учуру да. Ал жерде 10 000 пенсияны ойлоп, бул жерден атайын чыгып баргы чейин жок. Азыр канчалаган иштерди кылып койсо болот, миллиондорду таап койсо болот. Баланын мээсин таратпастан анын сезим ачыш керек да ата-эне негизи. Таратпастан. 10 000 сомдук пенсияны неме кылбастан, пособияны неме кылбастан. Ошондуктан азырдан балдарга мээсине коюп бир системадан чыкпай турган бала кылбастан, ата-энелердин кээ бир ата-энелердин ушундай эрежеси бар. Жалаң гана меники тууру да. Меники эле тууру деген кээ бир ата-энелер бар. Же меникини кылса гана балам ушундай болуш керек, ушундай болсо гана адам болот деген ата-энелер бар. Жок, анын дагы өзүнүн ой жүгүртүүсү бар, өзүнүн кыялдары бар. Балам мен сени жакшы көрөм дегени, ал дегени бир нерсе берип коюу эмес, колуна подарка курсагын токтоп коюп, кийинтип коюу эмес. Ал менен чогуу жашоо дегени да, баланы жакшы көрүү дегени. Анын ички жан дүйнөсүнө кире билиш керек ата-эне. Болсо башкалардан эмне өзгөчөлүгү калат? Балдар үйүндө деле азыр балдар үйүндөгү балдарга деле кийим кечесин берет, тамак ашын берет. Бирок ал жердеги тарбиячылар ичине кире албайт да, баладагы ичидеги нерсесин биле албайт. Ичидеги нерсени суруп сыртка алып чыгып бере албайт да. Ата-эне ошо ичидеги нерсени алып, кайра ошону суруп алып, ошол нерсени баланын бетине айта билген бул ата-эне. Ата-эненин милдети ушундай да.